Орусиянын Челябинск облусунан келген делегацияны алгач жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Баткен районундагы мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишканага алып барып, ал жердеги экспортко чыгаруучу продукциянын даярдалышын көрсөттү. Кургатылган мөмө жемиштерди биз жууп, тазалап кургатып, кайрадан кургатып, анан коробкалап чет элге чыгарабыз. Жылына бир 300 тонна болуп калат. Бүгүнкү күндө Түркия менен Украина болуп атат. Баткен облусу боюнча жылына 100 000 тоннага жакын өрүк жыйналат. Анын 30-40 000 тоннасы кургатылса, калганы өл түрүндө ички жана сырткы рынокторго сатылат. Бирок өрүктүн негизги бөлүгү арзан баада Тажикстанга сатылгандыктан ортомчуларсыз Орусияга жеткирүү керек. Ага Челябинск облусу менен эки тараптуу кызматташуу чоң өбөлгө болот. Одно из направлений, которое можно было бы развивать, это создание на территории вашего региона предприятия по изготовлению сельскохозяйственной техники. Потому что у вас действительно аграрный регион, 35% валового регионального продукта – это сельское хозяйство. И мы думаем, что это направление было бы востребовано. То есть это новые рабочие места, это новое высокотехнологичное производство. Орусиядан келген делегация эки тараптуу кызматташууну жандантуу үчүн Баткен облусундагы жеке ишкерлерди Челябинск облусуна чакырды. Анткени эки облустун ишкерлеринин ортосунда түз кызматташуу эки тарапка тең пайдалуу болот.